Фландрин бульвары 42, Париж. Бул Кыргызстандын Франциядагы элчилигинин дареги. 2023 жылдан бери бул имарат Кыргызстандын менчиги. Буга чейин 53 чарчы метрлик ижарага алынган батирде жайгашып келген элчилик эми 320 чарчы метрлик жаңы имаратка көчкөн. Имаратты сатып алуу мамлекеттик бюджеттен каржыланганы менен анын ичиндеги оңдоо иштери, эмеректери жана техникалары мамлекеттик каражат сарпталган эмес. Баарын ремонттоп, жакшы кылып алдык, мебелдердин баарын алып, бул жакта спонсор таап, мамлекеттен бир тыйын алган жокпуз. Конуш которгон элчиликтин жааматы менен жолугууга келген Садыр Жапаров Коноктор журналына каалоо тилегин жазып кетти. Өлкө башчынын айтымында буга чейин элчиликтердин имараттары жана батирлердин ижарасына бюджеттен сезилерлик каражаттар сарпталып келген. Өкүлүбүзгө 30 жылдан бери жылына $5.000 квартирасына төлөп берип келебиз. Айына. То есть айына $5.000 квартирасына гана төлөп берип келебиз. Эсептесек 30 жылда 3 квартиранын акчасын жок кылып болобуз. Төлөп бергенбиз. Эгерде менчикке сатып алганда мамлекет өзүн 10 жылда актап койгон, зато өмүр бою мамлекеттин менчигинде калат. Эске салсак, президент Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык өлкө бюджетине жүктү азайтуу жана чет өлкөдө эмгектенген дипломаттарга ыңгайлуу шарттарды түзүү максатында Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги өлкөбүздүн дипкорпустары жана кызматкерлери үчүн имараттарды сатып алууда. Алсак 2023 жылы Кыргызстан, Франция жана Мажарстандагы элчиликтери үчүн имарат сатылып алынды. Ал эми быйыл өлкөбүздүн Кореядагы элчилиги өзүнүн имаратына көчүп кубанып турган чагы. Учурда Кыргызстандын Швейцариядагы, Австриядагы элчиликтери үчүн имараттарды менчикке сатып алуу боюнча иш жүрүүдө. Чет өлкөдө үй бүлөлөрү менен ижаралык батирлерде эмгектенип келген дипломаттар үчүн дагы кызматтык батирлер сатылып алынууда. 2024 жылы Германияда 4 кызматтык батир сатылып алынса, ушул эле жылы Орусиянын Новосибирск шаарында 1 батир алынды. Нью-Йорк шаарында туруктуу өкүлчүлүктүн кызматкерлери үчүн 4 батир жана туруктуу өкүл үчүн резиденция сатылып алынды. АКШ жана Канададагы дипломаттар үчүн дагы 4 кызматтык батир менчикке сатылып алынды. Komşuna olsun, şu yer Kırgızistan'ın faydasına hizmet kılgan ofislerden olsun, mekemelerden. Европада кеңсе ижарага алуунун баасы 5000 евродан 6500 еврога чейин экендигин эске алсак, имараттарга коротулган каражат өзүн бир нече жылда актайт. Бул багыттагы иштер системдүү түрдө мындан ары дагы улантылмакчы.